Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде парламент программасы. Бул апта ичинде эл өкүлдөрү бир катар мыйзам долбоорлорун талкуулап, жерлерде көчмө жыйын өткөрүштү. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Камбар ата ГЭС-2-нин экинчи гидроагрегатын эксплуатациялоо долбоорун ишке ашырууга эл аралык каржы уюмдарынан насыяга алынган $30 миллион өлчөмдө каражат иштетилбей турат. Кыргызстан ал каражаттын резервге коюлганы үчүн $1,5 миллион, ал эми консультанттарга $375 миң төлөөгө тийиш. Себептерин комитет тактады. Мы еще остается огромными себестоимостью вырабатываем электроэнергию в летний период. Это же вообще абсурдное явление. Курулушу 8 жылдан бери бүтпөй жаткан $174 миллион 400 миң сомго бааланган мектептин абалы менен эл өкүлдөрү жеринен таанышты. Эмне үчүн бүтпөйт? Долбоор чийилип атканда туура эмес чийилген да. Биринчисинен бул жерден инженерно-геологический изыскания деп коет, грунттар туура эмес алынган. Депутаттар тобу жана Европарламенттин депутаты Норберт Нойзер парламенттер аралык кызматташтыктын келечегин талкуулашты. Адилеттүүлүккө жана баягы пикирлердин плюрализмине багытталган коомчулук аракет кылып атабыз. Тармактык комитет тарых музейинде көчмө жыйын өткөрдү. Музейдин ачылуусуна кандай тоскоолдуктар болууда? Өкүлдүктөн качып атасыңар. Мен айткандачы, берип койгон сабыттерди бекер келген акчаны да карызга келген акчаны да контролдоо болуш керек. Токтогул суу сактагычында суунун бүгүнкү көлөмү 9 миллиард 300 миллион куб метрди түздү. Мындан улам Кыргызстанды энергетикалык таңкыстык күтүп турат. Ал менен энергетика тармагынын жалпы карызы 129 миллиард сомго жетти. Өкмөт Камбар ата 2 ГЭС-нин экинчи гидроагрегатын куруу үчүн $110 миллион насыя алууда. Ансыз дагы карызга белчесинен баткан энерго системасынан алган насыяны кайрадан төлөөгө чамасы жетеби? Отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин мүчөлөрү дал ушул көйгөйлөрдү жыйында талкуулашты. Кыргыз энерго системасы элди жеткиликтүү электр энергиясы менен камсыз кыла албай калышы мүмкүн. Андыктан өкмөт Камбар ата ГЭС-нин экинчи агрегатын курууну мерчемдеп жатыптыр. Бул үчүн Евразия өнүктүрүү банкынан жеңилдетилген насыя алынат. Жалпысынан ошо долбоордун жалпы баасы $138 миллион ақш. Мөөнөтү 20 жыл, жеңилдетилген мөөнөтү 5 жыл. Депутат Бактыбек Турусбеков эгер Камбар ата ГЭС-нин экинчи агрегаты курулса, тарифтик саясатка таасирин береби деген суроо салды. Камбар ата 2 кирсе канча электроэнергия выработка болот? Анан ошол выработка мисалы кошулса, тарифный биз азыр карайбыз атпайбы? Тарифке таасир этеби? Үмүтүбүз барбы? Жеңилдейт деген. Камбар ата 2 быйыл ишке кирбейт, Бактыбек Сагынакович. Ал жакта азыр бүгүнкү күндө бир гидроагрегат турат. Өзүнүн установленный мощность 120 мегаватт, бирок 120 мегаватт ал иштетип чыгара албайт. Камбар ата ГЭС-нин экинчи агрегатынын курулушу 2017 жылы башталып, 2024 жылы пайдаланууга берилмек. Мурдагы жетекчилердин шалаактылыгынан улам курулуш иштери кечиктирилип жатат. Эл өкүлдөрү Кыргыз энерго системасын өнүктүрүү үчүн өкмөттүн конкреттүү стратегиялык багыты жок деп сындашты. Кыйын абал быйылгы. Кыйын абалда мы сейчас СТЭЦ вырабатываем. СТЭЦ вырабатываем огромными долгами. Страна в долгах сидит. И мы еще СТЭЦ огромными себестоимостью вырабатываем электроэнергию в летний период. Это же вообще абсурдное явление. Тура? Тура. А бізде эмнеге ушул болбойт энергосектордо ушуну пошаговый жетекчи кирет, кете берсин ал. Бир деген стратегия болуш керек да. Ошол Түркстандын договорду 2018 жылы кайтадан бузуп, биздин өкмөт двухсторонний договор түзүп атат да. Мындай ой туулат да, специально затягивать этиш үчүн түзүлгөндөй да бул договор. Затягивание. Ошондон кийин гана иштер жыла баштаган да. Бирөөлөр жоопкерчилигин алыш керек да, бизде мындай болуп атат да. Өкмөт өзгөрүлүп кетет, бөлөөгө келип калат, анан эч ким жооп бербей атат да. Ошол убактагылар жооп бериш керек эле да. Кыргыз энергетика тармагынын жалпы карызы 129 миллиард сомго жетти. Ал эми бул жылы Токтогул суу сактагычында дагы суунун көлөмү абдан төмөн. Депутат Үмбеталы Кыдыралиев кыш кызын эл жарыгы жок калабы деп кабатыр. Дагы бир жол баса белгилеп кетейин да, Токтогул суу сактагычына суу топтотушубуз керекпиз быйыл. Бул ал жерге сууну керектүү көлөмдө топтобосок бүт
Токтогул каскадына, Ташкөмүр каскадына чоң неме бар да, доо кетиши мүмкүн. Ошону караш керек болуп атат силергечи. Импорт болсо импорт кылайлы электр энергияны. Жанагы кошуналар менен сүйлөшөлү, азыр вегетация болгондо кандай эң аз режимде бериш керек болуп атат да. Токтогул суу сактагычынын эң негизги максат бул. Сууну топтош керек бизге. Жыйынтыгында депутаттар Камбар-Ата 2 КЭСинин экинчи гидроагрегатын куруу боюнча өкмөттүн долбоорун колдоп беришти. Парламентте Кумтөр алтын кени боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынтыктоочу жыйыны өттү. Алтын кенинен алынуучу акция, дивидендтер экологияга тийгизген таасири тууралуу көйгөйлөр көтөрүлүп, эколог серепчилер менен жооптуу тармактардын адистери ортосунда кызуу талкуу жаралды. Кумтөр ишканасынын иликтеген депутаттык комиссия канадалыктар тарабынан экологияга болгон оор зыяндарды таап чыкты. Мындан тышкары жашырылган салыктар жана бир топ мыйзам бузуулар катталган. Буга ылайык комиссиянын 12 майдагы жыйынында Кумтөр Голд Кыргызстанга 4 миллиард доллар төлөгө милдеттүү экени, 106 тонна алтын өлкөгө кайтарылары айтылды. Стоимость самой компании Кумтөр Рудник центранын сайтын ачып көрсөңүздөр 2 миллиард 400 миллион доллар деп турат. Стоимость. Biz hazır sizlerмен çoğu bizden sanksiyalardan жыйынтыгын бекиттик. 4 миллиард 252 миллион доллар biz ущерб кылдыңар. Штрафный санкция 3 миллиард 86 миллион долларга 1 миллиард 400 миллион силер салык төлөгөн жоксуңар депчи. Биздин закондор боюнча эгер алар төлөбөй да мүлктүн баары бизге өтөт. Ал дагы биздин закон менен кете беребиз. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компаниясынын Кыргызстандын экологиясын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард 710 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Бул учурда Сентера Голд компаниясы дагы кол куушуруп отурбайт. Ошондон улам депутат Самат Ибраев эл аралык арбитраждык сотторго Кыргыз өкмөтү даярбы деген маселени козгоду. Biz anda el aralık sotlarda ukpayt ekemiz kıskası. Yok, el aralık sotko biz daярданып атабыз. Biz daярданып атабыз. Биринчи Кыргызстандын соттору менен, биздин юристтер менен бүт доказательствонун баарын алып алып, анан эгер алар эл аралык сотко барса, балким биз алардан биринчи биз да сотко беришибиз керек. Biz andan ар соттошубуз керек деп. Мына азыр токтомго сиздерге киргизели деп атабыз. Ошо сиз айткан сөздөрдү биздин юристтер дагы айтып атат, эл аралык юристтер дагы. Госкомиссия өзүнүн ишин токтотпосо. Сентеранын мындай мыйзамсыздыктарга барышына Кыргызстандын мурдагы атка минерлеринин дагы күнөөсү бар деди комиссия мүчөлөрү. Депутат Замирбек Эсеналиев жогорку кеңештин токтом долбооруна күнөөлүүлөрдү так жазып коелу деген сунушун берди. Приложениеда, предпоследней страницада список непосредственно жанагы убагында иштеген биздин аткаминерлердин списоги бар экен. Ошол жерде я читаю: список должностных лиц, имеющих непосредственное отношение к согласованию и заключению соглашения по проекту Кумтор за период 92-17 годы, а также лиц, принимающих участие в определении размера ущерба, причиненного окружающей среде. Деген жерге бир эки эмен үчүнө дагы бир колонканы кошуп динарайым. Ошол жер непосредственно мисалы Кыргыз алтындын в проекте биз комиссиянын негизинде определенный бизде уже осталось это кимиси кандай күнөө кетирген. Биз юрист эмеспиз, бирок ошол жерде моменттерди мына жака кошуп койсок деген предложение бар да. Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири. Аны канадалык Сентера Голд компаниясы иштетет. Кыргызстандын үлүшү 26%-ын түзөт. Воен Антоновкада курулуп жаткан мектептин баасы 200 миллион сомдон ашты. Ошентсе да мектептин курулушу 8 жылдан бери бүтпөй жатат. Ал эми Бишкек-Кара-Балта жолу да 4 жылдан бери реконструкциясы аяктабай, жүргүнчүлөрдү жол азабына салып келет. Жогорку кеңештин транспорт, архитектура, курулуш боюнча комитети Сокулук районунда көчмө жыйын өткөрүп, узакка созулган курулуштарды тездетүү талабын көрүп келишти. Военно Антоновкадагы 700 орундук мектеп 8 жылда 80% курулду. Жылда сентябрда колдонууга берилет деген убададан конуштун тургундары чарчаган. Мектептин наркы арзанга түшкөн эмес. 174 миллион 400 миң сом. Билим уясы толук бүтүш үчүн дагы 40 миллион сом акча керек экен. Bir klasta 45-50'den bala olur. Biz barganбыз депутаттарымla. Birinci yol емес, 5 yoldan geldik. 5-6 yol getir. Barganda oturgan oturmuşların ortasında oturuşat balda. 400 men oturuşat. 400 men oturатын айтып атышат.
Эмне себептен ушул жерден айтып бергилечи, мына бу жерден мына Гостройдон келди. Эмне үчүн бүтпөйт? Долбоор чийилип атканда туура эмес чийилген да. Биринчисинен бул жерден инженерно-геологические изыскания деп коет. Грунттар туура эмес алынган. В процессе строительства фундаментных работ дополнительный жумуштар пайда боло баштаган. Белгилүү болгондой, мектептин курулушуна Каржы министрлиги кошумча суралган 30 миллион сом акчаны бөлүп берүүнү чечкен. Бирок каражаттын сметалык документтерин тийиштүү мекеме даярдап бербегени үчүн каржыланбай турат, деди министрлер кабинетинин өкүлү. Азыр сметчиктер өзлөрүнүн жумушун бүтсө, биз Кудай буйрса пландап атабыз, 1 сентябрга тапшырган ушул мектепти. Эл өкүлдөрү курулуштун наркы өтө кымбаттап алтын мектепке айланганын айтып сынгалды. Комитет мүчөлөрү мектептин курулушу боюнча көп териштирүүчү жагдайлар бар экенин белгилеп, жумуш тобун түзмөй болду. Ар бир километр $1,5 миллиона доллар. За $1,5 миллиона доллара бетонный дорогу нельзя построить. Андан ары депутаттар Бишкек-Карабалта жолунун курулушун көрдү. Жолдун сокулуктагы бөлүгү ары бери каттаган элди эзип бүткөнүн жарым сааттык тыгындан сезесин. Мында иштин кечеңдешин, аба ырайынын айынан жана жер астынан чыккан Кыргыз Телекомдун кабелдерин жылдыруудан деп түшүндүрдү транспорт министрлиги. Кабелдерди которууга эле кошумча $800 миң чыгаша көрсөтүлүүдө. Ушул сыяктуу кемчиликтер менен долбоорлоо чийки болгонун эл өкүлдөрү сынгалды. Булар проектini сырой берген да. Сырой беришкен. Отүдө эсептеп чыккан эмес министерство, бүтүн жакшылап караган эмес, ура деп туруп, биринчи айткан мына жолду курабыз деген, кура баштаган, андан кийин калган немелер чыгып атат да, кыр-чыкырлар. Белгилей кетсек, Бишкек-Карабалта жолунун 52 чакырымы реконструкцияланууда. Долбоордун жалпы суммасы $120 миллион $800 миң. Акчанын 65% кредит. Жолдун 1 чакырымы $1,600 айланууда. Эң кымбат жол. Мөөнөттөн канча кечип атасыңар? Мөөнөттүн азыр график менен эле баратабыз. Кандай график менен баратасыңар? Каякта график менен баратасыңар? Сиз өзүңүз графикти билесизби? 3 жылдык эле долбоор болчу да, туурабы? 20 жыл бүтүш керек беле? Жолдун сапатына жооп берүүчү Испаниялык Eptisa Services Engineer компаниясы аягына чейин жооп бербей ара жолдо долбоордон чыгып кеткени депутаттарда күмөн ой жаратты. Ал компаниянын кызматы үчүн $4 миллион $650 миң келишим түзүлгөн. Азыр Туркиянын Темел Суу компаниясы консультанттык кылууда. Мен бир таң калганда, бир проекттер баштагандан аягына чыгат. Орто жолдон башка проекттер келбейт. Бул эмне силер орто жолдон отуруп атасыңар? Кыргызстанга келген тышкы карыздын дээрлик жарымы жол салууга алынган. Ал насыялар кантип өздөштүрүлүп, жолдор кантип курулуп жатканын иликтөө боюнча депутаттык жумуш топ түзүлүп, учурда иш алып барууда. Бүгүнкү айтылган маалыматтар иликтөөчүлөргө кошумча материал болду. Тажикстан Кыргызстан менен достук мамилени чыңдоого багытталган бир топ келишимдерди бузду. Бул туурасында эл өкүлдөрү менен Европа парламентинин депутаты Нойзе Норберт менен болгон жолугушууда айтылды. Тараптар дүйнөлүк пандемияга байланыштуу парламенттер аралык кызматташуу бир топко оорлошуп калгандыгын кайра жандандыруу маселесин дагы талкуулашты. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү Абдыбахап Нурбаев Европа парламентинин депутаты Нойзе Норберттин Кыргызстанга атайын иш сапары менен келген үчүн ыраазычылык билдирип, парламенттик кызматташууларды кайрадан жандандыруу зарылдыгын белгиледи. Биз Кыргызстан Борбордук Азияда эң демократиялуу мамлекет катары ошол адам укугун, сөз эркиндигин коргогон, ошого умтулган жана ар дайым адилеттүүлүккө жана баягы пикирлердин плюрализмине багытталган коомду курууга аракет кылып атабыз. Депутат Карамат Орозова, Айнура Осмоновалар кептин угун кыргыз-тажик чек арасындагы көйгөйлөргө бурушту. Тажикстандын жасаган иштерин дүйнөлүк Европарламентте дагы бул маселе көтөрүлүшү адил деп эсептейм. Өз кезегинде Европа парламентинин өкүлү Нойзе Норберт пандемияга байланыштуу парламенттин иштери бир топ аксап жатканын айтып, Кыргызстандагы саясий экономикалык кырдаалга кайдыгер эместигин билдирди. Ал чек ара көйгөйлөрү кан төгүү жолу менен эмес, дипломатиялык жол менен чечилиши керек деди. Мен Баткендеги чек ара көйгөйү тууралуу сиздер менен жолугушууга чейин эле кабардар болчумун. Сиздер айткандай эле тажик тараптын курал пайдалануусунан улам кан төгүлүп кетти. Мындан ары дагы жаңжал болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ал үчүн эки тараптын президенттери сүйлөшүү жүргүзүп,
көйгөйдү дипломатиялык жол менен чечүүсү зарыл. Албетте бул кандуу окуяны тышкы иштер министри менен талкуулап Европа парламентинин кароосуна алып чыгабыз. Тараптар чек ара окуясынан тышкары күздө өтүүчү парламенттик шайлоо жөнүндө ой бөлүштү. Өз кезегинде Нойзе Норберт күздө өтүүчү шайлоого дагы көз карандысыз байкоочу катары катышуу ниети бардыгын билдирди. Ошондой эле Европарламенттин депутаты Нойзе Норберт жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев жана Наталья Никитенколор менен жолукту. Жолугушууда Европа парламенти менен Кыргыз парламентинин кызматташуусун жандандыруу жана адам укугуна байланышкан маселелер талкууланды. Каныбек Иманалиев Кыргызстанда элдин көпчүлүк добушу менен баш мыйзам алмашканын, кыргыз эли кайрадан президенттик башкарууну тандап алганын, бирок парламентте оппозиция кала берерин белгиледи. Ал эми Европарламенттин мүчөсү Нойзе Норберт Кыргызстанда сөз эркиндиги жана адам укугу сакталып калышына үмүт кыларын айтты. Ошондой эле кыргыз-тажик коогасынан курман болгондорго кайгыруу менен көңүл айтып, жакын арада Евросоюз тарабынан гуманитардык жардам берилерин убадалады. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Москва шаарында кол коюлган эки тараптуу макулдашууну карады. Ратификациялык долбоорду салыктык башкаруу системасын өнүктүрүү максатында Россия тарап Кыргызстанга кайтарымсыз жардам көрсөтүүсү белгиленген. Талкууда электрондук башкаруунун ачыктыгы, тейлөө кызматын күчтөндүрүү, техникалык керектүү жабдуулар менен камсыз кылууга шарт түзүлөрү айтылууда. Экономика жана финансы министринин Аталган макулдашууга ылайык салыктык башкарууну жакшыртуу үчүн Россия техникалык жабдууларды берүүгө тийиш. Техникалык, анын ичинде сервердик жабдууларды, аппараттык кем үлгүлөрүн берүү каралган. Салыктык башкаруунун электрондук тартибин киргизүү боюнча Россия Федерациясында жакшы мисал бар. Россияда ушу программага киришкенден кийин 1000 ишкердин бирөөсүнө гана налоговый түстөн түшүп барат экен, физический контакт. Калган баары электронный оплата налогтуку. Экинчи ушул система киргенден кийин Россияда 40% налог төлөө көбөйдү да. Техникалык сервердик жабдууларды жакшыртуу салыктык башкаруунун ачыктыгын камсыз кылууга өбөлгө болот. Качан Кыргызстанда салыкты мындай прозрачный төктүрүп, анан кийин иштесек, адилеттүү салык төгүү болсо мамлекет өнүгөт. Салыктык ыйгап өтүп, контрабандалык жол менен пайдага туйтунгандар да көп. Контрабанда өтө көп болуп жатат. Ошонун арасында эле мына Кыргыз нефти, биздин Кыргыз нефтиден чийки нефтилер Өзбекстан, Тажикстанга кетип атат. Ошо продукцияны эгерде биз толугу менен Кара Балтарга кайра иштетүү заводуна киргизсек, бензин солярка менен, мазут менен камсыздамакпыз. Өкмөт туура эмес маалымат берип атат. Кандай алар жыргаганынан сыртка алып чыгып аткан жери жок да. Туура бөгөт коюш керек. Бөгөт коебуз деп атат. Бөгөт койгондон кийин эмне кылып, алар эмне кылат? Жерге төгөбү. Бөгөт коярдан мурда мына миллиардтаган салыктарды төгүп аткан жунданы текшере берип жаптырышты буга чейин. Иштетип койгондон кийин бөгөт коюш керек да. Ошону менен бирге эле депутаттар Кара Балтадагы жунда заводу саясий кызыкчылыктын, жеке тараптардын кандайдыр максатынын айынан болбогон шылтоо менен жабылып турганы туурасында да сөз кылышты. Күйүүчү майлоочу майлардын баасы асман чапчып жатса, коңшу өлкөгө реэкспорт болуп ташылып жатканы депутаттарды нааразы кылды. Бул контрабанда эмес, бул биз пошлинасы жок Россиядан алып келген ГСМди бул жерден таможенный очистка жасап, салыгын төлөп, НДСин төлөп, как положено через пистолет сатылып атат тажиктерге. Эми бул жерде биз ушундай жол менен мамлекеттик казынаны толтургандан көрө толтурбай эле коюшубуз керек да, бир патриоттук сезимди ойготуп, таптакыр эле ушу реэкспортту мына жапкыла деп эле какшап келатпайбызбы мына 7-8 жылдан бери. Биз комитеттин 10го жакын чечимин чыгарганбыз. Жогорку кеңештин 3 токтомун кабыл алып бергенбиз. 19-жылы, 20-жылы бирөөсүн да уруп да койгон жок да, мисалы үчүн өкмөт. Бүгүн эгерде өкмөт чечим чыгарбаса, чындыгында эл ошо жерге пост курат, бардыгын өздөрү көзөмөлгө алышат. Укпаса, ошо бензовоз менен баарын өрттөгөнгө да даяр болуп турат да. Миллиард түстө дагы, бир бөлө миллиард түстө дагы аны токтотушубуз керек да. Өкмөт силер ушуга чара көргүлө. Биз да комитеттин чечимин чыгаралы, берели, сунуштайлы. Если ушул аткарылбай турган болсо, анда элге коюп берели. Эл өзү жакшылап тосуп алат. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору колдоого алынды.
Кыргызстандын башка өлкөлөр менен дипломатиялык алакасын чыңдоого эң оболу элчилердин салымы чоң рол ойнойт. Бул үчүн элчилер эл аралык саясатты түшүнгөн тажрыйбалуу инсан болушу шарт. Мындай пикирлер тармактык комитеттин жыйынында чет өлкөлөргө элчи болуп бараткан 3 адамдын талапкерлигин талкуулоо учурунда айтылды. Демейде элчилик кызматка бийликте турган адамдардын жакын туугандары же болбосо бийликке оппонент болуп жүргөн саясатчылар дайындалып келсе, бул сапар Тышкы иштер министрлигинде үзүрлүү эмгектенип, тажрыйба топтогон адистердин баратканы бир топ эл өкүлдөрүн ынандырды. Эми акырында Тышкы иштер министрлиги мына кадр боюнча жакшы иштерди алып баштады окшойт. Айрым эл өкүлдөрү бир топ элчилер өзүнүн мекен алдындагы милдетин так аткарбай, ошого жараша жоопкерчиликке дагы тартылбай, чет өлкөдө сайрандап күн өткөрүп жүргөнүнө нааразы. Алардын бири Кыргызстандын Тажикстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Жаныш Рустамбеков. Тажикстан элчиси ушу Жаныш Султанкуловичти мындай маселесин козгобой атабыз. Ал киши 70-тен деле ашыптыр. Мамлекет жакшы эле бакты, өмүр бою эркеледи. Ошол өзү эле мындай жанагындай кандуу болгон күнү эле өзү келип эле мындай мен уже элчилик милдетимди толук кандуу аткара алган жокмун, ушундай элиме кан төктүрүп алдым деген таризде эле баш тартыш керек эле да. Баарынан дагы Түркия мамлекетинин Стамбул шаарындагы консулдук кызмат ордуна бараткан Лира Сыдыкованын талапкерлиги суроо жаратты. Эл өкүлү Каныбек Иманалиев консулдук кызматка бараткан адам дипломатиялык тажрыйбага ээ болсо деген маселени козгоду. МИДте элчи болоюн деп 30 жыл күтүшөт. А дегенде 2 жыл бекер иштейт. 2 жыл бекер иштейт. Туурабы, министрдин орун басары? Анан айлыгы 6000. Анан 8000. Анан бөлүм башчы болсо 14000. Байкуштар ушу элчи болоюн деп 25 жыл иштейт. Ошондой 400 киши бар МИДте азыр. 200 ичинде, 200 сыртта. Анан бир күн эле келип, бир адам бир күн госслужбада иштебеген, бир күн дипломатта иштеген, мен генерал болом десе, ошо адилеттүүлүкпү? Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Лира Сыдыкованы кызматка сунуштоонун негизги критерийлерин айтып берди. Азыркы мезгилде мамлекеттин мына жетекчиликтин талабы боюнча эң негизги бир талаптардын бири бул инвестицияларды чакыруу. Сыдыков Лира Сыдыкованын сунушу бул биринчиден саясий чечим эмес, бул негизинен бул инвестицияда ошол шаарда көп жылдан бери иштеп келген, тажрыйбасы мол. Ошонун негизинде гана сунуш берилип атат. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү Түркмөнстанга элчиликке бараткан Талант Султановдун, Италия Республикасына элчиликке бараткан Таалай Базарбаевдин, Кувейт мамлекетине элчиликке бараткан Азамат Карагуловдун жана Түркия мамлекетинин Стамбул шаарына консулдук кызматына бараткан Лира Сыдыкованын талапкерлигин жактырышты. Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзам долбоорунун концепциясы экономикалык жана фискалдык комитетте сунуш пикирлер менен жактырылды. Демилгечилер мыйзам долбоорунун башкы максаты калктын турмуш шартын жакшыртууга багытталганын айтууда. Эл өкүлдөрү документ шашылыш жана мүчүлүштүктөр менен жазылганын белгилеп, Баткен облусун өнүктүрүү боюнча мыйзам жетишсиз, мыйзам долбоорунун пакети менен кабыл алуу зарыл экенин ырасташууда. Демилгечинин билдирүүсүндө Баткен облусунун статусу тууралуу мыйзам долбоорунда регионго өзгөчө инвестициялык режим, салыктык режим кийирүү каралган. Мамлекеттик сатып алуулар да өзгөчө механизмдер менен жеңилдетилген тартипте каралмакчы. Баткен областында жайгашкан маданий объектилерди жана билим берүү объектилерин ошолорго кеткен чыгашаларды азыр биз ошого келебиз. Жана коммуналдык төлөмдөрдү жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке которууда маселеси бар. Нурлан мырза. Эл өкүлдөрү мыйзам долбоорун колдошот, бирок ал чийки болуп калганын айтты. Депутаттар мыйзам юридикалык жактан кур болбой, бюджет, салык кодекстерине, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө жана башка мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, мыйзам долбоору пакети менен келсе жакшы болмок деген пикирде болду. Мындай бир эле мыйзам бул чындыгында мындай чики болуп калды да, декларативный. Ошон үчүн мен айтып атам да, конечно, мен дагы ойлойм да, ниетим бар. Бул мыйзам долбоор жардам берсин деп ниетим бар. Бирок юридикалык тил менен окусак эчтекеси жок да, ошону айтып атам да сизге. Албетте кемчиликсиз идеалдуу документ болбойт. Сиздердин айткан сын пикирлер, сунуштарды албетте эске алабыз. Баткенде калктын саны 573 000. Депутаттар Баткен облусунун бүтүндөй эркин экономикалык зона кылуу тууралуу дагы ойлонууну сунуштады.
А ошол эгер биздин баарыбыздын элде курал болсо, законный основада берсек, значит тажиктер да кире албайт, ата албайт, анткени бул кыргыздардын колунда курал бар дейт. Ошон үчүн особый статуска ушуну киргизишибиз керек. Ал эми депутаттар Айсулуу Мамашева жана Айнура Осмонованын пикиринде Баткенге жардам деп берилип жаткан каражаттын дарегине жетишин катуу элдик көзөмөлгө албаса, дагы наразылыктар пайда болушу турган иш. Мындай көзөмөл болуш үчүн бир какой-то совет түзүп, ошону дагы карашыбыз керек деп ойлойм да ушул жерде. Өзгөчө анткени мисалы бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, биздин өкмөткө жарандарыбыз эч мындай доверие жок. Талкуу соңунда экинчи окууга сунуш пикирлерди берүү менен экономикалык жана фискалдык комитети Баткен облусунун статусу тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Тармактык комитет көчмө жыйын өткөрүп, депутаттар тарых музейинин абалы менен таанышты. 5 жылдан бери реконструкциялоо иштери узарган музейдин учурдагы абалы кандай? Ремонт иштери толугу менен аяктадыбы? Ачылышы качан болот? Оңдоп түзөө иштери толугу менен бүтпөй жатып, урап баштагышына ким күнөөлүү? Музейдеги чиеленишкен коррупциялык жагдайлар, жоопкерчилик тууралуу кийинки сюжетте. Киргенде эле заманбап үлгүдө жасалган музейдин абалы көз көрүндү. Совет доорунан тарта азыркы учурга чейин тарыхый окуялар жана бардык экспонаттар ылайыктуу жайгаштырылып, электрондук башкарууга өткөрүлгөн. Камералардын баары орнотулган. Мына 285 камера бар музейде. Кыргыз чыгармаларын салттуу музыка, күүлөрдү толугу менен заманбап техникалардын жардамы менен көрүүгө жана угууга шарт түзүлүптүр. Майыптыгы бар жарандардын укуктары дагы эске алынып, пандустар орнотулган. Ошондой эле музей тарыхта орду бар белгилүү инсандардан калган буюмдар менен дагы толукталган. Жусуп Абдрахмановдун, Иван Панфиловдун иштеген столу, Иса Ахунбаевдин медициналык каражаттары, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын топтогон китептери коюлган. Окумуштуу Рыскул Жолдошов, Темир Асанов анан музейдин ичине болгон экскурсиядан кийин депутаттар аткаруу бийлигинин өкүлдөрү менен бирге отуруп, музейдин күнгөй тескей маселелерин талкуулашты. Жыйында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев музейди оңдоп түзөө иштери сыртына ичине кеткен каражаттар тууралуу баяндама жасады. Анын айтымында музей 2016 жылдын 25 майында жабылган. Музейди реконструкциялоого мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Андан тышкары Түрк кызматташтык жана координация агенттиги 15 миллион доллар бөлгөн. Ал имараттын сырткы бетин гана оңдоо жумуштарына жумшалган. Алгач реконструкция иштери боюнча Турция мамлекетинин ТИК аркылуу гранттык каражаттардын эсебинен өткөрүү пландалган. Бирок 2017 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан реконструкция иштеринин экинчи баскычын мамлекеттик бюджеттин эсебинен жасоо чечими кабыл алынган. Ошентип музей толук бүтпөй ара жолдо калган. Маалыматтарга караганда чиеленишкен коррупция, каражаттардын туура эмес сарпталышы, мамлекеттик органдардын жоопкерчиликсиз мамилеси, өкмөттүк структуралардын бири-бири менен келишпестиги музейдин бүгүнкү күнгө чейин ачылышына тоскоолдук жаратууда. Именно ошо өкмөттүн контролдоочу органдардын мэриянын башка жактын баардыгын шалаакылык меники эмес, мунуку эмес, жер меники эмес. Жер керектүү болгондо бир сотук жерди талашасыңар, 10 метр жерди талашасыңар, жер меники, жер меники. Там после реконструкции вода течет еще больше. Там гниет, там ржавчина. Когда-нибудь наша площадь обвалится. Депутат Бейшеналы Нурдинов толугу менен оңдолбой жатып, чекесинен урай баштаган тарыхый мекемени оңдогондордун ишин сынга алды. Су аккан жерлерде пропитывается. Ал мына азыр турат, эми күзүндө суу келгенде ал жарылып жоголот. Эми силер ошо качество материалды да нормально текшерген эмессиңер да. Ошондой эле тарых музейинин Витринен und Glasbau Райер деген немис компаниясына 225 000 евро карызы бар. Ал компания музейге эмерек, жабдуу экспонаттарды койгон. Музейде баары электрондук башкарууга толугу менен өткөрүлгөн. Учурда алардын программаларынын ачкычтары жогоруда аталган компанияда. Музей аталган компанияга акчасын төлөгөндөн кийин иштей баштары айтылды. Эл өкүлү каражатты таап, маселени тездетип чечүүнү сунуштады. Ушул акчаны төлөбөй 5-жылга кетип атат мына бүгүн. Ачылбай турганына. Мунашса бул платный. Төлөп эл кирет, туристтер кирет, жана адамдар кирет. Бул аябай жакшы салынган. Белгилей кетсек, 1926 жылы негизилген тарых музейинде 98 адам иштейт. Жылына тарыхый мекемеге мамлекеттик казынадан 22 миллион сом бөлүнөт. Учурда толук кандуу иштебегендиктен кайтаруучуларга 7 миллион сом кетүүдө. Эл өкүлдөрү реконструкциялоо иштери 5 жылдан бери бүтпөгөн тарыхый мекемени ушул жылдын 31 августунда тактап айтканда Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата ишке киргизүүнү белгилешти.
Ушул жана башка расмий жаңылыктардын толук топтомун биздин Кеңеш KG сайтыбыздан таап, YouTube'дагы баракчабыз аркылуу түз эфирлерди көрсөңүздөр болот. Андыктан сиздерди биздин баракчаларыбызга жазылууга, катталууга чакырабыз. Көрсөтүү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалып, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.